Филиппиндик жашырын аял. Чыныгы болгон окуя. Бир саудиялык араб өлүм алдында жатканда керезин айтыш үчүн уулдарын чакырат да улуу баласына мындай дейт: Менин жашырын үйлөнгөн экинчи аялым бар. Ал Филиппиндеги мусулмандар турган аймакта жашайт. Атасы уулуна ал аялынын дарегин берип: Уулум, анын алдындагы менин парзымды аткарууга аракет кыл, дейт. Атасы өлгөндөн кийин уулдары мурастарын алуу үчүн казыныкында чогулушат. Улуу баласы атасынын керезин эстеп, казыга атасынын дагы бир аялы болгонун айтат. Аны уккан казы ал аялы катышмайын, мурас бөлүштүрүлбөстүгүн айтып, мурас бөлүштүрүү процессин токтотот. Керезди уккан бала Филиппинге барат да көп убакыт издеген соң атасынын экинчи аялынын үйүн табат. Анын үйү тегерегиндегиндеги үйлөрдүн арасынан эң начары эле. Ал эшикти какты. Бир маалда исламга ылайык кийинген аял эшикти ачты. Барган адам өзүнүн ким экендигин айтты. Аял: Ооба, мен сенин атаңдын аялымын. Мага күйөөмдүн өлгөндүгү тууралуу кабар жеткен. Аллах аны ырайымына алсын, деди. Улуу баласы ал аялга мурас боюнча сот отурумуна катышуу үчүн аны менен эр-риядка барыш зарыл экендигин айтып, сапарга чыгуучу амалдар аткарылып, жолго чыгышты. Ал аял сотто мурас боюнча өзүнө тиешелүү 800 000 риал, 218 000 АКШ доллары алды. Андан күйөөсүнүн улуу баласына умра аткарыш үчүн аны Меккеге чейин узатып барышын суранды. Умраны аткарган соң ал Жидданын аэропортунан өз мекенине учуп кетти. 4 жылдан соң атасынын улуу баласы баягы аялды зыярат кылайын деп Филиппинге келет да, ал аялдын үйү ичинен да, тышынан да эч өзгөрбөгөнүн көрүп: Атаман мурас калган акча кайда? Үйүңүз эч өзгөрбөптүр го, деп сурады. Ал аял: Жүрү менен, дейт да шаардын борборуна ээрчитип барды. Алар чоң ислам борборуна келишти. Анын ичинен Куран жаттап, исламий илим алып жаткандардын үндөрү угулуп турду. Ошондой эле ал борбордо жетимдер жашай турган батирлер бар экен. Ал аял өйдө карап, бул борбор кимдин атында экенин оку, деди. Баласы башын көтөрүп, борбор атасынын атында экенин окуду. Ал аял: Мен бул борборду атаңдын атынан атап, сообу акыретке чейин жетип турсун деп атаңа хадия кылдым. Улуу баласы ыйлап жиберди да, бул аялдын атасына ушунчалык чынчыл жана жакшы мамилесине таң калып турду. Ал эр-риядка кайтып келери менен бир туугандарын чогултту да бул окуяны айтып берди. Чогуу кеңешип, алар акчаларын кайрымдуулукка жумшап, соопторун атасына багыштайлы деп чечишти. Алар бир күндө 5 миллион риал чогултушту. 1 миллион 344 000 доллар. Ошентип бул аял бир туугандарга түбөлүк жашоону убактылуу өмүрдөн артык сүйгөн адам канчалык чоң иштерди кыла аларын көрсөттү. Кандай гана мусулман аял заты, кандай гана такуа аял.